Апазали ушундай экен да жашоо. Азыр эми кыйын болуп тургай. Бул жактан. Мен билген жокмун, билинбейт турбайбы, кара. Моюнуң ылдый кылсаң болобу? Моюнуң ылдый кылсаң болобу же болушу ошо? А сени ким жуундурат, ким карайт? Өзүң билеби. Саламатсыздарбы, урматтуу Адыл Акжолулу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен кайрадан эле Адыл Акжолуман. Бүгүн мен сиздерге ушул жардамга муктаж, социалдык аз камсыз болгон инсан тууралуу баяндап берүүнү чечтим. Убакыттын тардыгына байланыштуу күндүзү съемка кылууга эч мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошон үчүн жумуштарыбызды бүтүрүп, кечкурун болсо дагы биздин каармандын жашоосун сиздерге чагылдырып берүүгө бүгүн болгон аракетибизди жасайбыз. Анда эмесе азыр бүгүнкү каарманыбызды тааныштыра кетейин. Бул менин жанымда турган Апазали мырза, өзү 19 жашта. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген экинчи топтогу майып тартууна келет экен. Өзү Кадамжайдагы мектептерде 9 класска чейин билим алган. Азыр Оштууда 3-курста билим алып жатыптыр. Экономист экен багыты. Апазали, өзүң дагы ошол көрүүчүлөргө өзүңдү тааныштыра кетсең, аты жөнүңдү, кимсиң, солар тууралуу. Исматилла уулу Апазали, Кадамжай Баткен облусу Кадамжай шаарынан болгон. 2001-жылы 14-кылда туулган. А сен эркин эле басып жүрө бере турбайсың да? Ооба, эркин басам. Азыр сенин оруңдун аталышы кандай деп атасак болот? Сколиоз. Ошондо кыргызчалап элдерге түшүнүктүүрөөк кылып айтканда кандай болот? Азыр эмнең ооруп атат? Омурткам буралып кетип атат. Омурткаң кичинекейиңде буралып, азыр мойнуң артка кетип атат, ирейип басып калдың, Биздин билишибизге караганда Апазали тез аранын ичинде ошол чет мамлекетке, Россияда экен. Ошо Россияга барып операция жүргүзүлүш керек экен, жүлүнүнөн түздөш үчүн. Ага каражат жетишсиз экен. Мына ошол багытта бүгүн биз сиздерге Апазалинин жашоосу, илдети тууралуу айтып бергени келдик. Апазали, анда азыр сенин жашаган жерге барып кенен маалымат алсак болотпу? Biz Apazali'nin үйүнө дагы келип жеттик. Апазали, өзүң айтып берсең, жашоо кандай бүгүнкү күндө? Жашоо жакшы. Оштуда коллегам Томасла чыгар, мен кылам. Кончолчу, ал жакшы. Сенин ата-энең барбы? Бар. Урматтуу көрүүчүлөр, Апазали аз сүйлөйт экен. Апазалинин ошол үй бүлөсү бар экен. Өзү 4 бир туугансың, социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлө. Учурда бай жерде жашайт. Биз азыр Апазалинин туугандары менен сүйлөшүүгө азыр бизде мүмкүнчүлүк болгон жок. Апазали, кандай окуп атасың? Ошо окууңдун туурасында айтып берсең, сен нелерге кызыгасың? Окуум жакшы, компьютерге кызыгам. Компьютерге кызыгасың? Ооба, компьютерге кызыгам. Программист. Ооба, программист. Курстарга барам. Азыр кандай жакшы эле үйрөнүп калдың жок? Азыр жакшы эле үйрөнүп калдым. Канча бир туугансың? 4 бир тууганым, 3 кыз, 1 уул. Сен коомчулукка чыкканга ата-энең кандай карап атат? Жакшы эле. Чыга бер, жардам болсун дедиби? Ооба. Сен илдетиң боюнча айтып берсең, эмне болуп атасың, кандай болуп атат? Кандай ушундай болуп, ушинтип ооруп калдың да?
Буга чейин кандай болчусуң? Канча жаштыңда? Кичинен эле жакшы эле ушу 5-6 жашымда жүзүнөн туалган экен. Кийин ошондон кийин уже омурткам кыйшайып кетти. Омуртка кыйшаган сайын уже эңкейип кетти, тартты. Жүлүнөн суу ооруган экенсиң. Ой, кичинен ооруган экен. Эмне болду? Эми мен ошо өзүмдөн кетип калган экен, ошону больницага алып барган экен. Больницада жүзүнөн салып койгон экен. Ошо азыркы учурда Москва бир врач менен сүйлөштүк. Ал омуртканы токтотобуз, лечение кылабыз деди. Ошол Москвага барыш керек. Бирок ошол врач айтты, омурткаңды толугу менен айыктырууга болот деп. Эми толук болот деди, бирок аста-аста деди. Аста-аста деди. Биринчи учурда омуртканын буралышын токтотушубуз керек деди. Ага канча акча каражат керек деди. Эми келсеңер сүйлөшөбүз деди. Өзүң мынау китептерди окуй турбайсыңбы? Жазуу жазат экенсиң, Ооба. Сага кыйын эмеспи ушунун баардыгы? Өзүң оорукчан болсо, бирок окууга барат экенсиң, мынтип сонун жазат экенсиң баардыгын. Жакшы. Жакшы эле. Мектепте кандай окудуң? Мектепте жакшы. Мектепте жакшы окудуң. 4, 5, 3. 4, 5, 3 жок. 3 жокпу? Ооба. Азабат. Жакшы окуган турбайсың анда мектепте? Аз кандай окутасың? Бул жактан деле жакшы. Сабактардан жакшы бериби? Ооба, жакшы. Биздин көрүүчүлөргө сен неме футболкаңды чечип эле көрсөтүп берсең, кандай экенин болобу? Ооба. Ордубуздан туралыбы? Азыр ушундай оорутасың, Азыр кандай оорутасың? Жакшы эле, ушундай. Демек, мына жерден ошо жүлүн азыр ийри болуп кетип атыптыр да, Ооба. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкасаңыздар, бул жигит азыр 19 жашта, бирок дене бөлүктөрү ушундай болуп өспөй калган. Арт жактан өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек. Жүлүн могул жерден кыйшык болуп өсүп атат. Барган сайын айтып атат, моюн артка кетип, ушундай жүлүн кыйшайган сайын анан моюн сөөктөрү дагы өсүп кетип атыптыр, моюңу узарып кетип атат, Анан өзүң мурун түз болуп баса белең, же кандай болуп атат? Барган сайын ушундай болуп калдасың же? Кичинен жакшы эле, чоңойгон сайын эңкейип кетти. Сенин арыктыгың кандай болуп атат? Канча килограмм чыгасың? 35-36. 35-36 килограмм чыгасың. Сен буга чейин врачтарга көрүнүп турдуң же көрүнбөдүң да? Лечение алып турдум. Лечение алып турасың. Азыр аласыңбы, албайсыңбы? Жок. Лечение албайсың азыр, Ооба. Же лечение алганга азыр мүмкүнчүлүк жокпу, каражат? Ачыгын эле айтып бер. Мүмкүнчүлүк бар, просто ишме калды, вариант окуштан эме. Окуштан кармалып окушуң керек. Токтотуп алган. Окуудан бюджетке окуйсуңбу же кандай? Контракт. Канча контракт? 18. 18 миң. Бирок аны ата-энең берип турабы? Ооба, берип турат. Университет жактан аны жардам кылып 50% кыскартышты. 50% кыскартты. Ооба. Сен келечекте ким болгуң келет? Экономист, программист. Экономист, программист болуп бар. Сен сөзсүз түрдө айырып эме болуп кетсең, айырып мүмкүнчүлүк жакшы болсо, Кандай пландарың бар эми? Азыр биринчи кезекте эле ушул жүлүндү, омуртканы түздөөдө, ден соолукту калыбына келтирүү, элдерге өзүң кайрылып өзүң айтып кетсең, каражат жагынан жардам берсинби, эмне жагынан жардам берсин? Ошо каражат жагынан. Ошол Москвага барып келиш. Апазали ушундай экен да жашоо. Азыр эми кыйла эме болуп тур да, бул жактан. Сиз сыртта кийимдерди жүгүн ача байкадыңыз беле? Билген жокмун, билинбейт турбайм. Мындай байкалганда. Моюңду ылдый кылсаң болобу? Моюңду ылдый кылсаң болобу же болуш ошо? Болуш. Сени ким жуундурат, ким карайт? Өзүң эле. Мына арт жагыңа колдоруң жетеби? Жетет. Демек кадимкидей эле жүрө бересиң. Ооба. Иш кыласың, албайсың? Жок. Иште эле кылбайсың. Мына жериң эмне болгон? Көгөрүп калганбы? Эмне болду? Ушундай мындай кылган. Жөлөнүп жүрөсүң да. Ооба. Көк болуп калыптыр да.
Отырасың вот киіп. Ошаны киіп ал. Сен болсаң. Урматтуу көрүүчүлөр, Апазалиге жардам берүүнү каалаган адамдар боло турган болсо, операциясына ошол Москва шаарына барып, врачтар операция кылып, ошол жүнүнүн түздөйбүз деп убада беришиптир. Бирок ал жака барганга каражат болгон менен самолетторго, бирок операция кылганга бул үй-бүлөнүн мүмкүнчүлүгү жок экен, ошон үчүн коомчулуктан жардам сурайт. Эгерде Апазалиге жардам берүүнү каалаган адамдар болсо, экран астындагы номерге жазып, түз эле Апазалинин өзүнө байланышсаңыздар болот, туурабы? Сен номериңди экран астына жазып койдук, ошол сага чалган адамдар менен сүйлөшүп, жардам берем деп турган адамдар болсо, алардын сунуштарын угуп көр,